Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Эфирде шоу Ньюс, шоу бизнес айдыңында эмне кеп биргеликте кабардар болобу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Кенже Дүйшеева менен Гүлзада Рыскулова дуэт жаздырышты. Ак кушум деп аталган чыгарма кыз узатууга ылайыкталып жазылган. Бул тууралуу Супер ТВга Кенже Дүйшеева билдирди. Бул ырдын сөзү Урниса Кадыралиева деген эжеге, ону Гүлзадага таандык, ал эми идеясы меники. Азыр кыз узатууга арналган ырлар көп, бирок көп эле котормо ырлар. Ошондуктан өзгөчө болсун деген ниетте жаңы жаздырып бирге аткардык. Азыр клибин тартууга даярдык көрүп жатабыз. Тартуу иштерин орузудан кийин баштайбыз дейт ырчы. Ошондой эле бул ырды эң алгач Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаеванын кызын узатууга аткарышканын кошумчалады. Ошол аттарда бүгүн кыз узатуу тою мына ушул нерсени бүгүн Гүлзада экөөбүзгө тапшырылган экен. Азыр жаңы Сюрприз болуп эжеңизге. Эч ким угу элек кыз узатуу өзгөчө. Барыбыздарга экөөбүздөн башка. Экөөбүздөн башка эч ким билбейт. Өкүл сиздерге жагат деген ишеничте турабыз. Кудай буюрса далай жакшылыктарда кыз узатууларда кырдала турган чыгармаларына болуш элебиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Шайыр Касымалиева имиджин өзгөрттү. Ал узун чачын кыска кылып, кыркууга эмне түрткү болгонун Супер ТВга айтып берди. Имиджимди өзгөртүүнүн олуттуу деле себеби жок. Болгону соңку убактарда чачым аябай бузулуп жаткан. Өзүңөр билгендей, буга чейин дайыма узун кара чач менен жүрчүмүн. Кийин курбуларымдын сунушу менен чачымды бир аз кыскартып, сары түскө боёгом. Ошондо чачым аябай суюлуп, түшүп, шыпыргыдай эле болуп калган. Көпкө чейин жүдөп жүрдүм. Кайрадан кара түскө өтүп, чачка кам көрүүчү бардык каражаттарды колдонуп көрдүм. Эч эле оңолбой койду. Мындан улам кыска кылып, кырктырууну туура көрдүм, деди ал. Ошондой эле бул чечимге келүү дагы оңой болбогонун кошумчалады. Көп жылдан бери кыска чач менен жүрө элек болгондуктан абдан чочуладым. Жарашабы, башымдын формасына туура келеби деп көп ойлондум. Анын үстүнө элдин оюнан дагы корктум окшойт. Бирок кырктырган соң тескерисинче жакшы комментарийлерди угуп жатам. Азырынча тер сын айтыла элек, дейт актриса. Супер ТВнын Жаншерик долбоорунун кезектеги каарманы ырчы Сезбек Исканалиев менен жубайы Жаркынай болду. Жубайлар сүйүү баяны, үй бүлөлүк жашоо, ата-эне болуу жоопкерчилиги тууралуу кеп козгоп кызыктуу маек курушту. Жаншерик берүүсүн Супер ТВ телеканалынан жана Супер ТВ YouTube каналынан көрө аласыздар. Алганым жубайым сен. Жазышат мага. Келинчегиңиздин аккаунтун айтып коюңузчу деп. А бир айда бир ирет болуш керек. Бир айда бир 2-3 жолу кирем. Окууга да барды, Инстаграмда окуп алчу курсту. СММдин курстары. Ошого атайын жок. Жаңылыкты окуу. Мен аркылуу угат, менден угат. Бул аркылуу угамда. Мынтип калып турай, көчө уктум. Анан ошондо жактыраш Фейсбукка кирем дагы. Ошол жерден ыры арнап баштаган. Арнап өзүнчө эле бир башка сезимдер болуп. Анда чачы узун болчу деп койчу. Чачы узун болчу. Чачы жаккан деп. Ошондо ырчыларды уже таанып баштадым, кыргыздын ырчыларын неме кылып. Музаман тоонун солисти ырчы Аксай Мухамбет уулу жеке концерттин тартылуу алдында турат. Бул тууралуу ал Супер ТВга билдирип, төмөнкүлөргө токтолду. Жеңиш күнүнө карата 8 майда жеке концертимди коюу алдында турам. Концертти кыргыз жана орус тилинде согуш ырлары басымдуулук кылат. Андан сырткары жүрөккө жакын чыгармаларды дагы аткарам. Бардык ырларды оркестрдин коштоосунда жандуу ырдайм. Буга чейин 2017-18 жылы катары менен жеке концертимди тартуулагам. Былтыр карантинге байланыштуу кое албай калгам. Быйыл карантин болбосо экен деп тиленип жатам, деди ал. Ошондой эле бул анын жеке концерти экенин баса белгилеп, Музаман тобуна тиешеси жок экенин кошумчалады. Мен Музаман тобунда солист, андан сырткары Кыргыз улуттук филармониясынын ырчысымын. Бул менин жеке концертим, бирок аталган топту ырдоону токтотпойм, деди ал. Супер ТВнын Оожок 30 суроо долбоорунун кезектеги каарманы актриса ырчы Роза Азимбаева болду. Ал өзүнө берилген оожок суроолорго кандай жооп бергенин биздин телеканалдан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын аймагында абал курчуп, таджик тарап миномет, пулемет жана автоматтар менен массалык аткылоону баштаганы кабарланды. Өлкөдө болуп жаткан кырдаалга шоу-бизнес өкүлдөрү дагы кайдыгер карабайт социалдык тармактагы баракчаларына өз пикирлерин жазып, бийликтен чек ара маселесин тезирээк чечүүнү талап кылышууда. Ырчы Дайыр Исмадияров 21-кылымда жашап жатабызбы же мамлекет башчылар эмнеге чара
колдонбой жатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу кече 28 апрель күнү чет мамлекетке учуп кеткен деп жатышат. Кийим чечет бул маселени. Провокация болуп кетпеши үчүн мамлекет Баткенде эмне болуп жатканы тууралуу бардык жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бат-баттан кабар берүүсүн талап кылам деп жазган ал. Ал эми шоумен Аман Ибраев ким жооп берет? Чечпейсиңерби, Баткен элине сабырдуулук биз сиздер менен. Кечээ постумда сүйлөнүп жаткандар мына эми сүйлөгүлө. Ушуну көргүңөр келди беле деген билдирүү жазып, чек арадагы атышып жаткан видеону жүктөгөн. Ал эми Самара Каримова бул боюнча бийлик өкүлдөрүнө төмөнкүчө кайрылган. Мекен бирөө гана жана ал чек арадан башталат. Чек ара тынч болсо, демек өлкө тынч. А бүгүн бизде өлкө тынч эмес, чек ара тынч эмес. Бул кейиткен абал канчага чейин уланат? Канчага чейин чек арада чеп болгон эл эзилип жашай берет? Киндик кан тамган жерин таштап кетпей, ар күнү өмүрүнө коопсуздук жаралып жатса дагы башын сайып бир кадам жылбай чек араны кайтарган эл качан күчтүү, кубаттуу бийликтин колдоосуна арзыйт? Качан чек ара чатактары тыйылып тынч, коопсуз өлкөдө жашайбыз? Канчага чейин энелер бешиктеги балдарын көтөрүп өз үйүнөн качат? Качанга чейин көз жаштар агат? Качанга чейин бөтөндөр басып келип тынчтыгыбызды бузуп, үйүбүздү талкалап таш менен урат? 2 күндөн бери Баткендеги абалды, андагы мекендештерди ойлогондо жүрөгүм ыйлап, жаным кейип атат. Чек ара тынч болбосо кантип тынч уктайсың? Өлкөң тынч болбосо кантип тынч уктайсың деген билдирүү жазган. Өрчү Минур Алтынбеков дагы эл кыйналды. Тезирээк чечпесе болбойт. Ушул боюнча улана берсе мындан дагы жаман болот деген билдирүү жазган. Ошондой эле ырчылар Кайрат Прембердиев, Нияз Абдыразаков, Гүлзада Рыскулова, Айпери Куби кызы Самара Каримова, актерлор Актан Рыскелдиев, Кубаныч Курманбеков, актриса Назира Айтбекова жана башкалар дагы чек ара маселеси боюнча үн катышты. Өрчү Асель Касымова 27 апрелде 36 жашка чыкты. Бирок туулган күнүн кече 28 апрель күнү Оштогу эс алуучу жайлардын биринде белгиледи. Бул тууралуу Өрчү Супер ТВга дагы айтты. Жаш өткөн сайын туулган күндү майрам катары кабыл албай калат экенсиң. Бул жолу дагы туулган күнүмдү белгилеген эмесмин. Бирок жакын досторум, сахналаштарым туулган күн өткөрөсүңбү, чогулабызбы деп сурай беришкендиктен кече жакан адамдардын арасында белгилеп койдук, деди ал. Кытай мамлекетинин үгүттөө бөлүмү мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына эң мыкты коюучу катары Оскар алган Көчмөндөр жери тасмасынын режиссеру Хлоя Чжаонун жеңиши тууралуу жазууга тыюу салды. Бул анын мурунку жарыяларына байланыштуу деп басылмалар жазды. Чжао мыкты режиссер категориясында Оскар алган биринчи кытай аял. Бирок Кытайдагы соц тармактар жана издөө тутуму анын жеңиши тууралуу маалыматты өчүрүп жатышат. Чжао 2013 жылы Кытай жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип, өлкөдө бардык нерсе калп деп айтканы үчүн сынга кабылган. Кытайдын ири мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасынан Чжаонун жеңиши тууралуу бир гана англис тилдүү Global Times таблоиди жазып чыкты. Айта кетсек, Көчмөндөр жери Оскардын башкы мыкты режиссер, мыкты тасма жана мыкты актриса сыйлыктарын илип кеткен. Футболчу Андрей Аршавиндин мурунку жубайы Алиса Казмина алгачкы жолу келбетин коомчулукка ачык көрсөттү. Акыркы убакта аутоиммундук ооруга чалдыгып, анын кесепетинен мурдунун көпчүлүк бөлүгүнөн ажыраган ал Орусиянын телеканалдарынын бирине түз эфирге барып, оорусу жана Аршавиндин апасынын айыптоосуна жооп берди. Студияга кирип келген ал сырткы келбети менен баарын таң калтырды. Мурда Алиса Казмина жүзүндөгү өзгөрүүлөрдү жашырууга аракет кылса, эми көрүүчүлөр анын мурду дээрлик жок экенин көрүштү. Берүүдө ал жашоосун футболчу Андрей Аршавин жана анын апасы талкалаганын айтып берди. Болгон окуяларга карабастан мен өзүмдү колго алып, кайрадан мурунку жашоомо кайта алам, деди ал. Айта кетсек, учурда футболчунун апасы келинин үйдөн кууп чыгууга аракет кылып, аны $1 миллион уурдаган деп айыптап келет. Ошондой эле келини уулун өзүнө кармап калышы үчүн кара дуа колдонгонуна толук түрдө ишенет.
Ал эми Казьмина коюлган айыптарды четке кагып, бирок балдарынын келечеги үчүн, жашоо үчүн дагы, мүлк үчүн дагы күрөшө турганын билдирди. Актриса Мерием Узерли Москва кинофестивалынын алкагында Орусиянын борборунда болуп, өзүнүн жаңылыктары менен бөлүштү. Көпчүлүк журналисттер андан Хюремдин ролун кантип аткарып калганы тууралуу жана Даңазалуу доордун уландысы тартылышы мүмкүнбү деген суроолорду узатышкан. Анда актриса мен Даңазалуу доордун уландысы тартылат деген кепти эч уга элекмин. Тартылса дагы таптакыр башка нерсе жөнүндө болушу мүмкүн. Анткени сюжет боюнча Сулейман дагы, Хюрем дагы каза болушкан. Уландысы тартылса дагы алар тууралуу сөз болбосо керек деген ал. Сиздер Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар, кайрадан көрүшкөнчө.